Эгерде талапкерге кылган кызматың үчүн акча алсаң болот. Бирок бенде добушуң акча алаткан болсоң, ал арам маселе, арам. Добушуң үчүн акча алган болсоң, бул сойкулук кылып, чочконун этин жеп, арак ичкенде эле арам нерсени оозуңа алган болосуң. Sen doğuşungdu satıp jatasың bu, demek ошол жерден senin эсең бүттү. Ал сага 5 жыл жакшылык кылбайт. Sen doğuşungду ошого бааладың. Ал 5 жылдык депутаттык рахатты сенден 1000 сомго сатып алды. Эртең сен эй бир тууганым, сен эмнеге иштебей жатасың деп айтпагын. Антип айтканга сен укугуң жок калды. Себеби сен арзыбаган дүйнөгө сатып жибергенсиң. Кыяматта ошол депутаттын кылган уурлугуна, кылган жамандыгына сен жооп бересиң, текшерип болосуң, анткени сен ошого добушуңду саткансың. Биз айтпайбыз имамдар, баланча партияны шайлагыла. Шайлоого катышуу милдеттүүсүң. Бирок кимди шайлайсың, кайсы партияны шайлайсың, аны сен терең ойлонуп, керек болса истихара намазын окуп,